11 каналы менен бирге күн жыйынтыгын чыгарыңыз. Бүгүнкү күндүн баш жаңылыктары. Дүйнөдө терроризм коркунучу күч алды. Бүгүн Индонезиядагы кош жардырууда 7 киши каза таап, жанкештилер Жакартада бир нече аймакты бутага алды. Ал арада Туркияда дагы бир теракт катталып, Диярбакыр шаарында полиция бекетине жакын жерде бомба салынган машина жардырылды. Бийлик окуяга Курдистан жумушчулар партиясын айыптап жатат. Ошондой эле Орусияда Кыргызстан үчүн миграция эрежелери өзгөрүп, каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө кыскарды. Кыргызстандын каттоо кызматы Орусиядагы мекендештерди жаңы эрежелерди карманууга чакырды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар кенен мазмунда. Бишкектеги студияда мен, Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Индонезиянын борборунда бүгүн таң эрте 6 жардыруу болду. Жардыруулар Ирисода борборунда бууга тийиштүү имаратта, полиция бекетинде жана Starbucks кафесинде болду. Окуя кеминде 7 киши мерт кеткендиги айтылууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жардырууга жанкештилер тартылган. Жакартадагы Сарина соода борборуна жакын жерде жардыруудан соң атышууларда орун алып, террордук операцияга 10-14 киши катышканы такталды. Жардыруу гранаталар менен ишке ашып, каза тапкандар арасында бир полиция офицери бар экени маалым болду. Ал арада бүгүн Туркияда дагы бир жардыруу катталды. Диярбакыр шаарында полиция бекетине жакын жерде бомбасы менен машинада жардырылды. Окуяда 5 адам каза таап, 35 жарадар болду. Жардырууну уюштурган адамдар полиция бекетинде ок ачканы да кабарланууда. Буга чейин Стамбулдагы Султан Ахмет мечитинде жардырууда 10 чакты киши мерт кеткен эле. Бул жардыруу үчүн түрк бийлиги өлкөдө тыюу салынган Курдистандын жумушчу партиясын айыптап жатат. Туркиянын жанагы Евросоюзга кошолобуз деген аракеттери, андан тышкары акыркы убактагы Туркиянын ошол террористтик уюмдардын көптөрүн кармап, аларды жардырып, аларды жок кылууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө болгон аракеттерин дагы бир жолу булар террористтик уюмдар биз дагы өзүбүздүн күчүбүздөбүз, биз дагы силерге каршылык көргөзөбүз деген күчүн көргөзүү болуп эсептейт. Жергиликтүү темадан Жайыл районунда болгон өзгөчө кырдаал кесепети кандай чыгымга алып келди? Адистер 10 күн ичинде эсептеп чыгышат. Эске салсак, Шаршембиде күйүүчү май ташыган автоунаа Абла дарыясына түшүп, 14 тонна бензин дарыяга куюлган. Кырсык-Бишкек ош жолунун 116 чакырымында орун алган. Абла сайы Жайыл районундагы кайрма бөксө жол Бекитай жана Сосновкадагы 8 миңдей адамдын суу менен камсыз кылып келчү. Сууга оодарылып кеткен күйүүчү май ташыган унаа баары болуп, 38 тонна бензин ташылып бара жаткан. Окуя боюнча айдоочуга айыппул салынары маалым болду, бирок азырынча анын өлчөмү канча болот белгисиз. Миграция жаатындагы жаңылыктардан Орусия менен Кыргызстан жарандарына каттоосуз жүрүү мөөнөтү 30 күнгө кыскарды. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын аймагында, ал эми Орус жарандары Кыргызстанда каттоосуз 90 күн жүрө алышчу. Эске салсак, 2015 жылдын 19 июндагы өкмөт аралык келишимге ылайык эрежелер өзгөрүп, каттоосуз жүрүү 30 гана күнгө мүмкүн болуп калган. Бул чара жаңы жылдан тарта күчүнө кирип, Орусиядагы маалыматы жок кыргызстандыктар мунун айынан каттоо мөөнөтүн бузуп, кара тизмеге көп түшүп же айыппулга жыгылууда. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык кампаниясы башталды. Долбоор үчүн буга чейин бюджеттен 10 миллион сом бөлүнгөн. Январь соңуна чейин дагы 300 миллион сом каражаты бөлүнөт деп күтүлүүдө. Өкмөттүк ипотекалык программа тууралуу төмөндө маекти сунуштайбыз. Өкмөт ипотекалык программасын баштап атат да. Программа алкагында канча турак жай курулат жана өкмөт канча үй менен камсыз кылат? Эми азыркы күндө өзүңөр мына пресс-конференциядан уктуңар, көрдүңөр. Азыркы күндө тизмелер топтолуп атат да. Тизмелер топтолгондон кийин, андан кийин ошолордун баары билинет да. Бирок азыркы күндө программа жаңы ишке кирилип атат. Эми өзүңөр уктуңар, ошо канча каражат бөлүнүп атат. Ошо тизмелер азыр үчүн такталып атат. Анан январьдын аягында, февралдын башында биз кредит берип баштайбыз. Ошондо билинет.
Ушул бул программада эме мамлекеттик кызматкерлерге кандайдыр бир артыкчылыктар берилет деп атат да. Мисалы 1 айлык төлөмү 12 миңден 15 миңге чейин дейт. А мисалы биздин мугалимдердин айлыгы 7 миң орточо алганда 7 миң болуп атат да. Алар кантип төлөй алышат анда? Эми 12-15 миңди жөн эле орточо суммаларды айтып атат да. Бизде башка расчеттор да бар. Мисалы 7 миң алса, 9 миң алса, ошо зарплатага жараша ошо лайыктуу үй ала алат да. Силер мына Бишкекти эле эметип атасыңар да, пример кылып атасыңар. Бул программа бүт жерлерде болот да. Ошондуктан аякта үйлөр арзаныраак Бишкекке караганда, туурабы? Ошондуктан ошондой зарплата менен үй ала алат, квартира ала алат. Демек, азыр жумушка ашкандан кийин уже биз бүт маалыматты билсек болот силерге. Ипотека берилчү турак жайлар кайсыл райондордо болот? Так айтканда. Райондордо жерлерде дейсиңби? Жок, бүт Кыргызстанда болот. Бүт Кыргызстан ооба. Бардык райондордо. Бул иште коррупциялык нерселерге орун бербөө үчүн кандай иш-чаралар жүргүзүлөт? Эми айкын ачык кылган атабыз да. Анткени бүт мисалы тизмелерди биз ачык айкын публикация кылабыз. Биздин сайтта мамлекеттик ипотекалык компания өз сайтын ачат. Өкмөт өзүнүн сайтында бүт ошо тизмелер ачын айкын болот. Ошондуктан аякта коррупцияга жол болбойт да. Ар бир адам өз фамилиясын, өзүнүн атын, өзүнүн ошол жерде тизмесине көргөндөн кийин билет да, мен ошол жерде турам. Туура эмес коюлуп калса, анда барып ошол жерде иштеген мекемеде сүйлөшөт, ушундай туура эмес болуп калды деп. Ошондуктан ушул биякта коррупция болгонго мүмкүн эмес деп ойлойм да, менин оюмча. Башка темалардан дүйнөлүк рынокко мунайга болгон баа дагы арзандады. Бренд мунайынын 1 баррелине болгон баа соңку суткада $30 түшүп кетти. Мунай мынча арзандаган баага 2004-жылы бааланган VTI маркасындагы мунай да арзандап $30-66 болууда. 2014-жылдын декабрь айынан тарта рынокто мунайга болгон талаптан сунуш көп болуп, анын баасы кескин арзандоодо. Буга чейин эксперттер мунай $31 төмөн түшүшү мүмкүн эмес деп божомолдошкон эле. Ал эми мунайга бай Азербайжанда баалар өсүп, ал социалдык чыңалууга алып келди. 13 январда өлкөнүн бир нече шаарларында баалардын өсүшүнө каршы нааразылык митингдер болуп өттү. Тартипти камсыздоо үчүн айрым шаарларга кошумча аскер жөнөтүүгө туура келди. Азербайжанда улуттук валюта манат долларга карата күчүн кескин жоготуп, экономикалык качылык орун алууда. Соңку күндөрү Физулин, Сюаня, Сиазань, Аксуй, Ленхаранск райондорунда болгон акциялар маалында полиция оңдогон адамдарды кармады. 11 каналында жаңылыктар, бир аздан кийин Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарды долларды сатууга чек киргизбөөгө чакырды. Болбосо комбанктардын лицензиялары кайтарылып алынары эскертилди. Альфа Телеком иши боюнча айыпталып соттолгон Раушан Рыкунованын жаза аткаруу мөөнөтү кийинкиге жылдырылды. Сот Рыкунованын 6 жаштагы баласы 14кө чыкканга чейин жаза аткаруу убактылуу токтотулат деп өкүм кылды. Жана да Бишкекте армян музыканты Арно Бабаджаняндын 95 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктардан кабардар болосуздар. Ал эми азыр дүйнө жаңылыктарынан АКШ жана Орусия президенттери телефон аркылуу дүйнөдөгү кырдаалды талкуулашты. Обама Минск келишимине ылайык Орусиянын Украинанын олку-солку кылып жаткан жикчилдерди колдоону токтотууга чакырткан. Ошондой эле эки президент Сирияда Асад менен оппозиция майнаптуу сүйлөшүүлөргө барышы керектигин белгилешти. Түндүк Кореянын өзөктүк сыноосу Иран, Сауд Арабия мамилеси Кытайдын суутектүү бомбаны сынайм дегени да президенттер талкуулаган негизги темалардан болду. Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банктарды долларды сатууга чек киргизбөөгө чакырды. Болбосо улуттук банк коммерциялык банктардан лицензияларын кайтарбаларын айтууда. Улуттук банк Комбанк менен акча алмаштыруу жайлары долларга талапты атайлап көтөрүүнү көздөшүүдө деп билдирди. Ошондой эле улуттук банк валюталык операцияларды жүргүзүүгө эч кандай чек жок экенин билдирди. Учурда Бишкекте 1 доллардын наркы 76 сомдун тегерегинде бааланууда. Альфа Телеком иши боюнча айыпталып соттолгон Раушан Рыкунованын жаза аткаруу мөөнөтү кийинкиге жылдырылды. Бишкек Аламедин соту Рыкунованын бойго жетелек балдары бар экенин эске алып, 13 январда өкүм кылган. Өкүмгө ылайык Рыкунова 6 жаштагы баласы 14кө чыкканга чейин жаза аткаруу убактылуу токтотулат. Эске салсак, кесиби боюнча журналист Раушан Рыкунова Мегакомдон акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткен деген айып менен 2011-жылы камакка алынган.
Борбор Азия жаңылыктары Тажикстанда парламент депутаттары президент Рахмонду өмүр бою президенттикке калтыруу демилгесин көтөрүштү. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү парламенттин төмөнкү палата депутаттары сунуштап жатышат. Жаңы демилге алкагында Конституцияга диний негизде партиянын каттоого албоо, президентке талапкерлер курагын 35 жаштан 30 жашка түшүрүү жана сунуштары бар. Эске салсак, 2015-жылы декабрда Рахмон өз өлкөсүндө улут көсөмү наамын алган эле. Тажикстандын Конституциясы 1994-жылы кабыл алынып, 2 жолу референдум аркылуу өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Кайрадан жергиликтүү темада Кыргызстанда күйүүчү май дээрлик 2 сомго арзандаган нефтетрейдерлер ассоциациясынан билдиришти. АИ 95 маркасындагы бензин баасы 1, ал эми АИ 80-50 тыйынга түштү. АИ 92 күйүүчү май түндүк облустарында 2, ал эми түштүк аймактарда 1 сомго арзан сатылууда. Бул дүйнөлүк рыноктогу чийки мунайга болгон баанын түшүшүнө байланыштуу болууда. АКШда Powerball лотереясы 1,5 миллиард доллардык билет ойнотуп, аны жеңүүчүлөр аныкталды. Бактылуу билет ээси Калифорния тургуну экени анык болду. Азырынча утуш ээсинин ысымы ачыла элек. Ушундай эле утушка дагы 2 киши ээ болду. Бул АКШ тарыхындагы утуш баасы эң жогору лотереялык оюн болду. Белгилей кетчү жери, утушка ээ адам акчаны толугу менен эмес 30 жыл ичи четинен алып турат. Буга макул болбосо, ал адам 930 миллион доллар эсебинде акчаны бир эле жолу ала алат. АКШ мыйзамдары боюнча утуштун 40%дай салыкка кетет. Powerball лотереясы АКШнын 44 штатында өткөрүлөт. Билет баасы $2 түзөт. Соңында эми маданий темада Бишкекте Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада армениялык композитор жана пианист Арно Бабаджаняндын 95 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Ага композиторго арналган китептер жана ал жазган музыкалык чыгармалардын ноталары коюлган, китепкананын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, СССРдин эл артисти Арно Бабаджанян 1921-жылы Ереванда төрөлүп, инструменталдык джаз, музыкалык театралдык жанрларда эмгектенген. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктары жыйынтыкталат. Саламатта калыңыздар.